Ыйман Аманат Нуру кайрымдуулук фонду 19-үйдүн ээсине тапшырды. Фонд Кызылкая шаарынын жашоочусу 68 жаштагы жалгызбой энеге 4 бөлмөлүү үй салып берген. Турак жай заманбап шартта салынып, турмуш тиричиликке керектүү буюмдардын бардыгы орнотулган. Теманы кабарчыбыз улантат. Рабия Жаныбаева Кызылкая шаарынын тургуну. Жашы 60-ка таяп калган каарманыбыз бир нече жыл мурун үйүн кредитке коюп, төлөй албай үйүн банкка алдырып койгон. Андан бери жалгызбой эне батирден батирге көчүп жашап келген. Алган пенсиясы үйдүн жер акысына гана жетчү. Эми минтип кайрымдуу инсандардын жардамы менен үйлүү болуп сүйүнүчүндө чек жок. Ана мына жерден эле өзүнүн топурагынан ылайдан кылып урдуруп койду эде. Келип анан көрүп эле сразу эле бир 7-8 бала келди уста. Анан келип эле бардыгы өлчөп, ону мунусун өлчөп эле башта берди. Канча убакта бүтү? 3 айда бүтти. 3 айга жетпеди окшойт. 3-январь күнү башталганда. Кубанычымда чек жок, кызым. Ушунчалык кубандырам азыр. Мен сага сөз менен жеткире албайм. Жаңыдан бүткөрүлгөн үйдү Ыйман Аманат Нур кайрымдуулук фонду тарабынан 4 миллионго бүткөрүлдү. 4 бөлмөлүү үйдүн курулуш иштери январь айында башталып, бүгүн пайдаланууга берилди. Фонд буга чейин да ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жана жарым тоголук ата-энеси калгандарга үй салып берген. Жалпы 30 үй баштаганбыз. Бул 19-үйүбүздүн ачылышы. Кудай буйруса 20-үйүбүз бир аптада алдагы даяр болот. Ал Төлөс айыл өкмөтү кеңеш айылында. Ал эми дагы калган 10 үйүбүздө дагы усталарыбыз иштеп жатат. Сентябрдын акырында Бишкекке барабыз. Кудай буйруса калган үйлөрүбүз Бишкек тарапта ушу Дордойдун алдында өтө кыйналып аткан чындыгы муктаж мусулман бир туугандарыбызга ушундай бир аларга жеке же болбосо 10 үй бүлөгө, 20 үй бүлөгө, же болбосо 50 үй бүлөгө Аллах Тааламдын жардамы менен Кудай буйруса көптөгөн инсандар менен машвара кылып сүйлөшүп кеңешип көрөбүз. Балким дом баштайттырбыз деген аракеттердебиз азырчы, себеби муктаждардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Муктаждар күндөн күнгө көп кайрылып аткандыктын себебинен бизде азыр 1000ден ашуу каттоодо турган ушундай бир муктаж үй бүлөлөр бар. Кызылкая шаарында социалдык абалы начар үй бүлөлөрдү колдоо багытында материалдык жардам көрсөтүлүп келет. Ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан жер тилкесин берүү колго алынган. Буюрса мына биз 57 гектар жерди трансформацияга даярдап атабыз. 1-2 ай ичинде бүткөн болсо, шаарда 1,5 адамга кезектеги жер участкалары берилет. Ошондой эле биз көп кабаттуу жерлерге, үйлөргө месталык жерибиз бар. Ошондой эле ипотечный дагы жерге, үйгө местабыз даяр. Буюрса мына 2024-жыл шаарда бир топ ийгиликтүү ушундай курулуш тармагында иштеп жүрөт. Ошондой эле бизге дагы кече Бишкекке барганда спонсор бир инибиз менен сүйлөшүп келдик, кызыкалык жигит. Бул дагы шаарга 2 үйгө, муктаж үй бүлөгө, жесир калган аялдарга, ошондой эле тоголок жетимдерге 2 үй салып берейин дейт. Ичинде баардык шарттары бар. Зал, кухня, өзүнчө санузелдер менен. Буюрса азыр бул иш менен токтоп калбайт. Кызылкая шаарында жеке турак жай үчүн кезекке тургандардын саны 8000ден ашуун. Булардын ичинен өтө муктаждар, ата-энеси жок 23 бала бар. Жергиликтүү бийлик тарабынан үй жайы жокторго турак жай салуу, жер тилкесин ажыратуу, керектүү документтерди бүткөрүлүп берүү колго алынган. Жаңылай Канекызы, Адлет Нышанбаев, УТРК Ош.